эки зонага бөлүнгөн. МДФ крашеный. Же кандай модага өзгөрүп жатат? Островок керекпи керек эмеспи? Эки терезени ачууга туура келди. Портал деп коебуз бул жакты мындай П түрүндөгү. Оңой эмес жумуштарды тапшырышат. Мастерлерибиз чындыгында ыйлады деп айтсам болот. Эки жумуш кылбастан, сиздин материалдарды чыгым албастан биз сразу эле мебель менен даярдап, жакшынакай кылып орнотуп кетебиз. Бул үй бүлөнү бириктирүүчү бөлмө болуп саналат. Андыктан өзүңүздөр азыр баамдап чыгарсыз. Эки зонага бөлүнгөн. Тамак даярдоочу, эртең мененки тамактануучу жайы болуп саналат. Бул жакта дагы караган көрсөңүз, эки түстөгү же болбосо шпон жана МДФ менен жасалган. Мебелдин өзгөчөлүктөрүнө Айкөкүл кененирээк токтолуп кетсин. Себеп дегенде алар сырткы көрүнүшү гана эмес, ички жасалгасынан бери кененирээк өз сөзү менен айтып берсин. Азыр мен ушул үйгө келип эле карап, чындыгында ушуну биз жасадыкпы деген бир жүрөгүмдө аябай сүйүнүч пайда болду. Жасап жатканда бул билинбейт да. Азыр көрүп алып, орусча айткандай душа радуется дегендей аябай сүйүнүп, өзүмдү жоготуп атам деп койбоймбу. Бул жерде жүйгө жайып кеткендей МДФ крашеный, ошол эле шпон натуральный. Бул жерде эки встроенный холодильник. Бул жагында болсо морозильник. Көп үйлөрдө ушул нерсе коюп жатат. Островок керекпи керек эмеспи деген да көп суроо келет. Аябагандай керек. Жана ошондой эле көп суроо дагы келет. Ушул жагын эки бака столешница менен каптайлыбы же каптабайлыбы деген. Өзүңүздөр карасаңыздар болот. Каптоонун кереги барбы же жок? Аябагандай сууз, онун жакшы көрүнөт. Айкөкүл, айтсаңыз, мисалы биз өзүбүздүн проектлерди болсо өзүбүз көзөмөлдөп тарта алабыз. Сиздин башка проектлерди, мисалы ашканада, үстүңкү шкафтар азыркы учурда канчалык сунуш болуп жатат, же керек болуп жатабы, же кандай модага өзгөрүп жатат кухня, ашкана эмеректери дагы? Негизи азыр ар ай сайын, күн сайын дегендей эле өзгөрүп жатат чынында. Өзү дизайн ошондой эле кухня боюнча үстү көбүнчө азыркы учурда үстүн көп чийбей калышты. Анан ушул вытяжка жакка келгенде эле кантип буну жабуу керек, кандай жабабыз же болбосо жанагындай цилиндр вытяжка коебуз дегенчи. Анан эми бул үйдө бул жакта өзү эки жагында окно бар экен, мүмкүн сиз ошого да карагансыз. Анан жетиштүү шкафтары бар экен, аябагандай. Менимче сиздин дизайн проектиңиз аябай жакшы жасалган бул жакта. Ооба, туура басым жасадыңыз. Себеп дегенде биз бул жакта дизайн гана эмес, архитектуралык да өзгөрүү киргизгенбиз. Биз бул жакты ченегени келгенде бул өзүңүз көргөндөй эки терезе жок болчу. Себеп дегенде бул жак караңгы болуп калган. Башында бул жакта кухня плюс столовый зона болуш керек эле. Бирок сүйлөшүүлөрдөн улам биз сунуштадык, столовый зонаны ал жакка чыгарып, бул жакты зона готовки кылалы деп дагы эки терезени ачууга туура келди. Ачканыбыздын көп жакшы жактарын көрдүк. Биринчиден жарык, экинчиден биз ошол искусственный таштан жасалган рабочий зонаны кеңейте алдык. Андан кийин симметрия создавать эте алдык да. Симметрия деген классика стилинде өтө маанилүү нерсе. Айкөкүл айтып өткөндөй эле вытяжканы все равно жапканга туура келет. Андыктан биз муну жөн эле жаап койбостон ушундай кооз узорлор менен кооздоп жасоого туура келди. Дагы бир нерсеге басым жасагым келип жатат. Чын эле бул проект биз башка бир конокко келгендей сезимде болуп атабыз. Себеп дегенде биз көбүнчө рабочий моменттерде келип кетип турабыз. Бүтүшү биз дагы өзүбүз үчүн жакшы жаңылык болуп абдан кубанып жатабыз. Жана айтып өткөндөй эле эмерек үйдүн дизайндагы 70% түзөт деп бекерден айткан жокмун. ТВ зонанын порталы капталган ошол эле шпон менен. Бул дагы крашеный МДФ боелгон ушундай рифленка түрүндө. Андан сырткары бул жактан өтүүгө биз подчеркивать эткенбиз. Портал деп коебуз, П түрүндөгү. Бул дагы ошол эле шпон менен капталган. Бул үйдө негизи шпон көбүрөөк басым жасалган. Анан бул дагы бир өзгөчөлүк деп айтсак болот. Патина менен ушундай наличник сыяктуу болуп капталып жасалган. Бул деген сизди более парадный зонага чакырат деген өтүш болуп саналат. Ал эми биз тамактануу жакка кирели. Бул жактан карасаңыздар, кайрадан шпон болгондо дагы ийилген шпон. Бизде дизайнерлер
өзүнүн талаптарын айтышат. Чынында айтканда оңой эмес жумуштарды тапшырышат. Анан биз жок буларды жасабайбыз деп айткандан баш тартып, бизге да аябагандай кызыктуу. Ар дайым биз даярбыз десем болот. Мисалы үчүн ушул ийилген шпонду биз жасап келген кезде, биздин мастерлерибиз чындыгында ыйлады деп айтсам болот. Анткени муну ийиш аябагандай кыйын экен. Бизге көп өтө оор кыйынчылык алып келди десем эч жаңылышпайм. Анткени бул биринчиден фанера дайындалынат, фанера ийилет. Ал ийгенге дагы канча убакыт кетет. 2-3 жума дегенде ал ийилип, дайындалып, анан бетине шпон чапталып, шпон болсо өзү негизи мындай ичкиликте болот да. Анан ар бирөөнү ушундай кылып чаптап, жана ошондой эле анын үстүнөн сырдап, лактап, анан ушул дайын кылып алып келгенбиз да. Биз өзүбүздүн ушул видеолор аркылуу сиздерге бир гана кооздук тууралуу эмес, технический жактарын да айталы деп чечтик. Мисалы сиз эгерде ушуну кайталап жасоону кааласаңыз, бизден кеңеш. Биз мунун артында гипсокартондон форма жасаганбыз. Бирок деген бул тоскоолдук жаратты кийинки мебелчиктерге. Анан биз мындан ары ойлодук. Форманы биз сразу эле ошо мебелден жасап келели деп чечтик. Эки жумуш кылбастан, сиздин материалдарды чыгым кылбастан, биз сразу эле мебель менен даярдап, жакшынакай кылып орнотуп кетебиз. Фото обойдун түсүнө басым жасагым келип турат. Кичине бир спорный моменттер болду эле. Бул кичине өңү анча сочный болбой атат, тускуйраак болуп атат, анан кандай жарашат деген вопростор жаралган. Ошону биз сөзүбүздү аягына чыгарып, ушуну коркпостон чаптай бериңиз, себеп дегенде бул монотонный тондор же болбосо монохромный өңдөр деп коет. Бул тескерисинче адамды эс алууга, өтө көңүлдү бурбаганга чакырат. Бул үйдүн өзгөчөлүктөрү абдан көп. Тамактануучу жайда отурганбыз. Анан бул эшиктин сыры эмнеде десеңиз, андан ары очокканага өтсөк болот. Очоккана тоже жылуу бөлмө болуп саналат. Ал жактан тамак даярдалып, конокторго берилет. Дизайнда ар бир эле чечим жөн жеринен пайда боло бербейт. Бул үйдүн конструкциясы албетте, андан сырткары бул жакта ригель колонна жайгашкан. Биз ошол переходту плавно ушундай полукруг изгип менен жасап, анан ортодо калып калган нишага ушундай стеклянный витринный шкаф киргизүүнү чечим кабыл алганбыз.